Урматтуу телегөрүүчү, бул НТС телеканалы Таңшылоо программасы. Биз жаңы саатка кирип бардык. Жөн кирип барган жокпуз. Студиябыздан орун алган сонун коногубуз бар. Алдыңкы мүнөттөрдө биз искусство тууралуу сүйлөшөбүз. Келиңиз, студиябыздан орун алган коногубузду тааныштырып өтүңүз. Демек, бүгүнкү биздин эфирибиз жалаң кооздук менен өтсүн кесиптеш. Биздин студиябыздан орун алган коногубуз Тагыраагы Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын ээси, скульптор Тамила Маматова эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы, Кутман менен. Кандай келдиңиз? Жакшы. Алдыдагы көргөзмөгө даярданып, чарчап калсаңыз керек. Ооба, азыр чуркап чуркап жүрөм. Буйруса 17 декабрь сиздин көргөзмөңүз болот. Ошол тууралуу баштайлы сөздү, андан кийин жаңылыктан баштайлы деп атасызбы? Келиңиз. 17 декабрь саат 3-тө Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде ачылат. Бул жерде 40-ка жакын скульптуралык экспонаттар, 30-тан ашуун өз ордун тапкан, орнотулган жумуштардын фотолору болот. Дагы ошол иш-чаранын жүрүшүндө аукцион өткөрүлмөкчү. Ал аукциондон түшкөн 30% каражат балдар үйүнө тапшырылат. Ал балдар үйүнө мен ошол колуман келишинче кээде жардам берип жүрөм. Ошолорду чакыргам, алар өздөрү да келишет. Анан дагы башка кол эмгектеримди, жумуштарымды сатып алса болот. Бул көргөзмө 1 айга созулат. Көргөзмөнүн спонсору Эне балага тирек фонду жана Маданият министрлиги. Анан негизинен ушундай. Дал ушул көргөзмөнүн аталышы Жашоо ыргактары. Ооба. Бул кимдин идеясы? Жашоо ыргактары. Дал ушундай аталышта. 2012 жылы, 2018 жылы ошол ИЗО музейинде выставка өткөргөм. Менин Айтматовым деп аталган. Андан соң уже 6 жыл өтүптүр. Ошол акыркы 2-3 жылда көпчүлүк сурап калат, выставка жасайсызбы, качан болот деп кызыгып калгандар көп болду. Анан өткөн жыл жасайын деп анан кайра убактым кол тийбеди. Ооба, убактым болбоду. Анан быйыл дагы мындай оюма келип, анан ошол сентябрь айларында чечтим жасайм деп. Анан ИЗО музейине келип айтсам, ошол 17 декабрь зал бош деди. Ошолор берген дата менен болот азыр. Анан аталышына келгенде көп ойлондум. Жол деп атадым. Жолдо бараткан бул жашоодогу жол, ар бир адамдын жашоодогу жолу. Биз ошол философиялык жагын карадым. Жашоо ыргактары деп жашоо сызыгы, анан жашоо ыргактарына токтолдум. Негизинен ошол жасаган жумуштарым ошол күнүмдүк жашоодо болуп жаткан, көргөн, билген, туйган нерселерди мен ошол чыгармага, скульптурага айлантат экенмин. Ошол каармандар портреттик жанрда болот. Алар да ошол азыркы күндөгү өтүп кеткен биздин белгилүү инсандардын да портреттери болот. Ошентип жашоо ыргактарына токтолдум. Анан жакындарыма, кесиптештериме айтсам аябай жактырышты, аталышты. Ошентип бул көргөзмөм ушундай жашоо ыргактары деп аталып калды. Жашоо ыргактары жанагы кошумчалай кете турган болсок, кесиптеш кээ бир ырчылар өзүнүн хит болгон ырларынын атынан бир концерттерди коюшат же дагы башкача. Анан жашоо ыргактары демек жашоодогу болуп аткан нерселер сиздин эмгегиңиздин ошол нерседен турат экен, Ооба. Дагы кандай жаңылыктарга күбө болсок болот көргөзмөдө? Көргөзмөдө көптөгөн жаңы чыгармаларым коюлат. Алар эч кандай бир выставкаларда бир фото болуп, башка бир
сайттарга чыга элек фотолор, анан афиша жөнөтүлдү сиздерге. Ошол афишадагы фото, скульптуралык фото, ошол чыгармам 3 жыл алдын жасалган. Анын ошол иштен бет ачары болот. Бул философиялык жумуш. Эмне үчүн биздин кыргыз кыздар чач өрбөй калды деген мааниде жасаган чыгармам. Мен өргөм чачымды. Сиз өргөнсүзбү? Өрүп турган түйүп коюпту. Жакшы экен. Ошол мен дагы өзүм бала кезде өргөн болсом, азыр өрбөй калдым да. Мүмкүн убакыттын аздыгынанбы, же ар дайым биз убакыт азыр аябай бат өтүп атпайбы? Шашкан учурубузга байланыштуубу? Же чачыбызды кесип, анан ыңгайлуубу, ошол чач кыска болсо ыңгайлуубу, ошол маанинде мен ошол темага токтолуп, ошол чыгарманы көрөсүздөр выставкадан. Ошол сууга чөгүп бараткан кыздын башы, моюну жок, эгинен жасалган атайын. Философиялык. Бул эмгегиңиз дал ушул көргөзмөдөгү эң бир баалуу эмгектердин бири. Ооба, баалуу эмгектердин мындай философиялык бул да эмгек коюлган. Жок, бул коюлбаган. Бирок сатып алса болот элдер. Анан мүмкүн ушул скульптура аркылуу кандайдыр бир тарбиялык жагын берейин дегем. Мүмкүн биздин кыздарыбыз чач өрүп баштайбы деген максатта жасалган. Бир суроо бар. Кандай адамдар ушул кесиптин ээси боло алат толук түрдө? Себеп дегенде ар бир эмгектин артында чоң философия жатат. Катылып. Аны түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ооба, чоң мээнет. Бул кесипте кандай десем, акыл, билимден сырткары кара күч дагы керек болот аябай. Ошол 3 топтомдун айкалышында ошол скульптуралык өнөрдү аркаласа болот. Суугуна чыдашың керек, ысыгына, оор жеңилине чыдашың керек. Кээде колуң кесип аласың, кээде бутуңду кесип аласың. Инструменттер менен иштешиң керек. Строительдердин кадимкидей инструменттер менен иштейм. Ошолорго чыдаган, анан кээде бизде критика да болуп калат жасаган жумуштарыбызга. Ошого да чыдаган, мындай моралдык жактан да бай адамдар менимче ошол өнөр. Бул физикалык жактан. Физикалык жактан тоскоолдуктар, бул бутуңду, колуңду кесип аласың, критика. Дал ушул кыйынчылыктарды, ушул критиканы жеңүү үчүн дал ошол скульптордун ичинде кандай сезимдер болушу керек? Ичиңиздеги кайсы күч ушул нерсенин баарын жеңип келатат? Жасаган жумуштарым кыйынчылыктардан өткөндөн кийин жасалган жумуштарым бир жакшы жерге орнолуп, бир өз ордун таап калса, элге жакса, бул ошол менин жетишкендигим. Анан ошол кыйынчылыктарды, ысык суукту баарын унуткан учуруң болот. Анан кайра эле ошол өнөргө кайра эле кирип кете бересиң да. Кыйынчылыктарды онтуп коесуң чыгарма жаралгандан кийин. Анан сиз айткандай критика болгон учурда мен көңүлдү эле бурбайм. Ал элдер билип да сүйлөйт, билбей да сүйлөшөт. Бирок мен жасаган жумушум эң биринчи өзүмдүн сынымдан өтөт, коллегаларымдын сынынан өтөт. Анан гана мындай элге тартууланат да. Анан биздин да өзүбүздүн өнөрдө өзүнүн композициялык, мындай эреже, рамкадан чыкпоо дегендер болот. Ошолорду сактайбыз. Ошондо гана элдин пикири мындай кызыксыз деле болуп калат да ошол учурдачы. Себеби уже кесиптештерден өткөн, өзүңдүн көз карашыңан өткөн. Ошон үчүн мындай көңүл бурбайм да критикаларга. Тамила эже, биз азыр Кыргызстандагы нерсени болуп аткан нерсеге карай турган болсок, кээ бир жөнөкөй маани бере турган видеолорду дагы биз чыдап көрө албайбыз да. Мисалы тарбиялык мааниси бар же башка.
мындай артында философия катылган эмгектерге кыргыз эли кандай көз карашта болуп атат, кандай көрөрман топтоп атасыздар, канчалык деңгээлде адамдардын агымы бар азыркы учурда? Же болбосо кайсы муун, Кайсы муундар көбүрөөк барат? Мисалы соңку учурда кудайга шүгүр бардык жагы өнүгүп атат. Театрга аябай көп киши толуп атат, кээде батпай калып атабыз, дагы башка жандуу концерттер болуп атат, жана башка чыгармачылык жакта. Мына ушул эмгектерди эми бул нерсеге түшүнүш керек кесиптеш, бизде фанаттар канча буга? Фанаттар. Азыркы Фанаттар көп эле окшойт. Анан акыркы ошол мен Айтматов аркылуу таанылгандан кийин менимче Кыргызстанда дагы мындай жакшы салым кошо алдым да. Кыргызстанда скульптуралык өнөргө көңүл буруу көпчүлүк жазып калат. Ага чейин сиздин жумушуңузга чейин скульптуранын такыр байкап атчыбыз. Азыр кылдаттык көз караш менен карап калдык, байкап калдык дегендер көп болот да. Муундар десеңиз, жаш балдар көп кызыгышат бул өнөргө. Кичинекей лепка жасаганды менден үйрөнгүсү келгендер көп. Анан кандай десем, муундардын баары эле кызыгат го. Жакшы мындай жашы орто, жашы улуу ага эжекелер да жазып калышат, жаштар да жазып калышат. Менимче бул жерде муунга бөлүнбөйт деп ойлойм. Өнөргө кызыккан, бул өнөргө кызыккандар. Анан азыр көөнө чакыруу ушундай жөнөтсөм баары кызыгуу менен балдарыбызды алып барабыз, коңшуларыбызды барсак болобу, же студенттерибизди алып барсак болобу дегендер көп болуп атат. Албетте баары каалоочулар келе берсе болот. Бардык муундарга мындай тиешелүү, кызыктуу болот деп ойлойм. Скульптуралык. Тамилайым, дал ушул эмгек жолуңузда, чыгармачылык жолуңузда өзүңүз эң жакшы көргөн, өзүңүз үчүн эң баалуу бир скульптор бар да. Ал кайсы темада, эмнени кантейт өзүнөр? Скульптура эле скульптор. Скульптура. Ар бир чыгармам өзүмө сыймыктуу, өзүмө мындай жакын, баарын эле мындай убакыт бөлөсүң, көңүл бөлөсүң, изденесиң, мындай жакшы көрүп жасайсың. Мен эч кандай скульптураны жасаган жумуштарымды билбеймин. Баарын эле ошол мээрим бергенмин, убакыт коротконмун дегендей. Мага баары бирдей жагат. Өзүм жазган чыгармаларым. Эмне болуп бул тарапка келип калдыңыз эле негизи? Бир нерсе түрткү болду. Эмнегедир Тамилайымдын жан дүйнөсүнө кире албай атканыбызбы? Же ушунчалык оор басырыктуу болгондугуңуздан иши кылса суроолорду үстүртөн эле жооп берип коюп атасыз да? Биз болбой эле ичиңизге киргиз келет. Кандай десем, бул менимче Кудайдан жазылган нерсе болсо керек, же мен чоң атам темир уста болгон, жыга чойгон, өзү комуз жасап, кыяк жасап, черткен, ырдаган киши болгон. Атайынем кол өнөрчү болгон, кийиздерди, оймо кийиздерди, шырдактарды тар деп коет биз жакта. Тарды токуган, перчатки, колгаптарды, бүт ушундай кол гүл адам болгон. Апам көп айтып калат, ошол чоң атаң тайын эңем деп айтып калышат. Ошол кызыккан, ошол бала кезден. Менимче ушул ар бир адамдын бешенесине жазып коет дейт го. Мүмкүн ушуну менин бешенеме жазганда, анан ошол кесип менен баратам да. Мен мындай түшүндүм кесиптеш. Мындай сөз бар. Максатыңа жетиш оор болуп атса, пландарды алмаштыр, максатты алмаштырба дейт го, Ага барчу жолду алмаштыр. Жолду. Тамилайым пландарды алмаштырып туруп, башкы максатты өзү кадам уланткан экен. Буюрса 17 декабрда көргөзмөгө барып биз дагы көрөлөбүз. Келиңиздер. Сөзсүз түрдө келиңиз, анда таң эрте бизге келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирели. Сизге эркин микрофон суналы, элибизге кайрылып, дал ушул өзгөчө көргөзмөңүзгө чакырып кетсеңиз болот. Рахмат, ошол НТС
телеканалына чакырып атайын убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн жана ушул көрөрмандарга айтарым 17 декабрь саат 3-тө Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде менин жеке көргөзмөм жашоо ыргактары деп аталат. Ошол көргөзмөгө келип өзүңүздөр интернет аркылуу көргөн же бир газета журналдар аркылуу көргөн чыгармаларымдын эскиздери, фото экспонаттарын көрсөңүздөр жана маданий руханий жактан эс алып кетсеңиздер болот. Сон, ошол көргөзмөңүз аншлаг менен өтсүн дейбиз. Чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайлы чыгармачылыгыңызга. Чындыгында сиз жасап жаткан эмгек баалоого татыктуу, айтууга татыктуу. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Бар болуңуз, ыраазычылык билдирели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз, биз ушундай өзгөчө өнөрлөрдү көрөрмандарга тартуулаганга дайым даярбыз. Бул НТС телеканалы Таң шоу программасы кеттик анда.